Бүгін бір қасиетті Арашан атағда жүрөз, зиярат кылып. Бүгін дағы өзгөчө күн болатат бұл жақта. Сүмөлөк жазайбыз деп караңыздар. Бишкектен 80 киши атайын ушу сүмөлөк бышырабыз, тилектерибизди айтабыз. Өзүбүздүн тилегибизди кыргыз эли үчүн, жери үчүн кошобуз деп келишти. Мынакей касиетиңден кагылайын Арашан атам. Ушундай касиеттүү жерге келдик. Азыр Жалал байке менен Жалал байкемдей кармаш оңой эмес. Жалал байке таласта да. Азыр байке менен маек курабыз. Кандайсыз Жалал байке? Жакшы келиптириңер. Жалал байке, бул иш аракет негизи 21 мартка карата коюлат го. Сүмөлөк бышырып түнү менен. Эмне үчүн анан бүгүн 16 мартка коюлуп атат? Эрте эмеспи? Жок, бизге баштаган эле кое береби? Бул бизге постоянно жылда эрте берилет. Азыр көп нерсе алмашып кетпедиби? Баягы бир ковид чыгып кетти го, ковид. Ковидте да бизге эрте берген. Анан биз кылып кеткенден анан эмне болгондо? Жабылып калды. Ковид болду, жабылып, көп нерселер кылыша албай калганда. Буда деле ошо 16-17-синде бүтүш керек деп берилди. Анан Жалал байке, бул эми 16-17-синде бүтүш керек деген сиз жамаат үчүн элеби, же болбосо вообще жалпы элгеби? Бул элге экен. Элге экен да. Бул анткени мен жана келгенде бул Азиспирге бардык да, Азиспир мазарына барып берге. Ошондо берилди бул. Жалпы элге, табиатка Кудай Таалам жараткандын бардыгына экен. Тилек айтууну айтып атасыз, Тилек айтууду менен. Анан иштей турган күнү да бүгүн, которула турган күнү да бүгүн экен да бизге берилген. Анан калган элдер кыла берет экен, ар кимге баргандай болупчу. Ошондо которулабыз дегенди кайсы мааниде айтып атасыз? Каяка которулуп атабыз? Биз баягы биздин жаңы жылда негизичи Норус деп айтылып, баягы жер жарылып, чөп чыкты деп, желинтип, сүт чыкты деп берди айтылып атпайбы? Бул күнү ушул Кудай Таалам жараткандын бардыгы ачылат экен. Ачылган адамзаттын өзүнүн ичиндеги касиеттери, табиат, жерене, мал жандар, жердин астындагы көрүнүп көрүнбөгөн бүт суулардагы, өсүп аткан дарактардагы, учуп жүргөн канаттуулар, басып жүргөн мал жандардын бүт ачыла турган күн экен да. 21 ошол. 21 мартта айтылып атат да, бирок бизге эрте берип атат да. 17-сине чейин бүтүрүлөт. Сүмөлөк да. Сүмөлөк бул биздин баягы мындайча айтканда материалдык көрүнгөн нерсеси экен да. Анан ошонун тилек кылып, эскини кетирип, жаңыга өтүүчү күнгө бизге алдын ала кылдырып атат да. Бул Норус сүмөлөктүн нези чоң ролу. Анткени үрөн өндүрүп атпайбы, үрөн. Бу да үрөн да. Муну жана тартпадыңар силер, үрөнгө тарттыңар го, үрөндү өндүрүү деген уже алдын ала тилек кылып, аны 12 килограммдан тартып алдык. 12 килограмм бул 12 ай окшойт. Бул да түштү аянда. 12 ай. Анан 5-6 күн калганда кылат да мунучу. Анан ошого улам тилек салып, муну негиз алып келгенден 12 килограмм тартып келгенден, үйгө алып келгенден отуруп алып, анан бирден сорттодук. 12 килограмм бармы? Бүт сорттодук, отуруп алып, сорттоп, анан не кыласың, тилек саласың андадачы. Үрөн деген үрөн эне. Үрөндө кандай сепсең, ошондой түшүм аласың да. Анан бул ошонун чоң иштей турган ритуал экен да. Норуста турат экен. Чоң секрет деген да. Бул адамзаттын ичинде катылган чоң секрет. Ушунда көп өзгөрүүлөр болот. Бүт адамзатта. Анан ошону биз не кылдык да? Бирден тазалап, анан аны 12 чака сууга жуубадык кайра. Жана аппак болуп тазаламайынча жуу бересиң. Ошонун баарын жууп туруп анан алып келип анан жаязың.
А негизи жылына эле 12 килограмм кыласыңарбы? Жыл эле 12 килограммдан кылып келген бул. Анан берилет бул жанагы ошону дайындай турган кишиге да дайындат. Анан ал киши улам тилек салып анан тигин өңгөнүнө карата тилек салып турат да. Үрөөнү өндүрүп келдик де, үрөөнү себебиз да. А себеби деген ушул баягы кезеп аткандан баштап тилек салабыз. Ар ким тилек кылат өзүнүн ички оюндагы ушуга жеткиргениңерге кандай үрөөн. Ошондо жеринен ачылып турганда үрөөндү тилек айтып себилет. Ошон эми муну эмне үчүн күндүз кылбайт да түндө кылат? Анткени түндө айыны иштейт да. 41 таш салынат тиякачы. Анын суудан алып келет атайын ташты. Казанга салат. Анан кайнатышат. Максат ушу таштын максаты. Таштын максаты биз тилек салган энергетиканын баары ташка келип сиңет. Анан ташты кайрап барып сууга салат. 41 ташты. Бул тилектин баары ташка сиңип калгандан кийин суу коргондон канча деген кетет да. Агып кетет, балык барбы, эмне барбы, адамбы, мал сал ичет да. Жер ичет, жерен ичет, өсүмдүктөр ичет. Ошондогу үрөөнүн себилген ушул да. Будайлардын баардыгы уже тартылып бүтүп калыптыр. Молодцы кыздар. Бул да өзүнчө бир ритуал экен. Адыл аке, сиз келсеңиз, сизди тартып коеюнчу. Өзүңдүн ак нуруң сиңсен, ушул жерге ыйык ата бабаларыбыздын ак батасы сиңсен, ушул жерде ушул сүмөлүккө качып аткан жалпы эли журтубуздун аруу тилектери сиңип, ушул ыйыкташып, ушудан оозанган ар бир жаран дартына даба, оорусуна шифа болуп кетсин, күч кубат алсын, жан дүйнөсү аруулансын. Кудайым ушул келген баардык элибиздин зыяраттары кабыл болсун. Ушул жерден агарып көгөрүп кетсин, түз багытын таап кетсин. Айтканыңыз келсин. Мынакей. Ушундагы. Бул процесстин баары ушундай экен да, бул ажыратат экен. Шаккас эмеге марлиге салып, суюгун чыгарып, шагын тага төгүп атасыздарбы? Анан Кол чайкаганда. Оп, бисмилла. Биринчи жолу көрүп атам мен сүмөлүк жазалап аткан процессти. Арулардын ыйыктарын тилеген коштук. Ар бир үйдө кут береке ырыскынтымак болсун, жаратканыңдай. Элибиздин касиети көтөрүлсүн. Эң чоң керемети азыр чоң суудан алып аткан 40 таштан. Анан азыр ошодон баштап тилек айтып атат. Тегиден баштап тилек айтылды. Анан мынага 40 литр суу куйулат. Баягы паритеттүү өйдө кеткенден кийин булутка кошулуп кайра жаагандан кийин жана жамгыр менен жер көгөрөт деген биз ошол. Муну бүт аян менен болуп атат. Аян берилип, бүгүнкү күн кайнатып атат. Ошондо бүт портал ачылып, ааламга энергия тарайт. Андан кийин улуу болуп чыгат. Ушул жерде айтылган ниет тилектердин баардыгы кабыл болсун. Мынакей улуу от жагылып атат. Саат түнкү 12 болоюн деп калды. Тигил жакта болсо сүмөлөк бышып атат. Size kayaka çeyin gitti, bilezmiyor mu? Buğulanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahimineşşeytanirracim. Amin. O kasiyetli hürretinden Allah'ın Allah Teala sokulgan Kur'anlar üstü, sokulgan yaratlar üstü. Atkargan amanatlar üstü bir yaratkan Allah Teala'nın razı. Ey yaratkan Ağlayın Kırgızstan'ın Kazakistan'ın tündüğünde ötüştüğünde var da oylayan dilleriniz. Her bir üstün dilekleriniz kavul olsun yaratkan. Ömür darağa kendi. Böyle. Buna. Ошол мындайынан келип да бүт өсүп жетилиптир да. Так что биздин үрөөнүбүз себилип биз ишке ачтык деген. Жалбеке өмүр дарага түшүп атасыз. Сон. Айтып бериңиз эми чечмелеп, сүмөлөктөгү сүрөттө. Жердин жеренин түндүк түштүгү
теңделди деп мага ошондой берилди. Анан ачканда тилек айтып Куран окуп атканда биз өмүрдаrak жетилип уже үрөөнүн себили ишке ашканы точно көрүндү. Бул бизде биринчи жолу ушундай болду. Бул сепкен үрөөнүбүздүн көрүнбөгөн жагы уже жетилип материалдашат жакка которулуп калыптыр да. Сон керемет. Кабыл болсун. Чоң Рахмат ыраазычылык сизге. сизге. Бар болуңуз, арыбаңыз.